Judo. Урматтуу радио көрмандар, Бишкекте кечки саат 6-дан 3 мүнөт өттү. Биринчи маалымат радиосунда кечки Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Эми биз негизги темаларга кайтып келебиз. Урматтуу угуучулар, алдыдагы мүнөттөрдө биз менен болуп, кызыктуу маекке сиз дагы ой пикир кошсоңуз болот. 15 декабрда Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик инвестициялык вектор мамлекет жана бизнес аталышында форум өткөрдү. Ал форумга министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Ошондой эле инвестиция тартууга жооптуу болгон мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, бизнес чөйрөсү, эл аралык финансы институттарынын өкүлдөрү катышты. Биз азыр ушул форумдун маңызы деги эле Кыргызстанга инвестиция тартуу жаатындагы бүгүнкү күндө аткарылып аткан иштер туурасында кеңири кеп кылуу үчүн студиябызга бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин катчылыгынын жетекчиси Улук Кыдырбаевди чакырдык. Улук мырза, кутмандуу күнүңүз менен. Саламатсыздар, армансыздар. Алгач ыраазычылык билдирели атайын убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн. Урматтуу угуучулар, мына ушул инвестициялык климат, мына ушул тармак боюнча суроолоруңуздар болсо, бир аздан кийин байланышка чыга берсеңиздер болот. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Ушул эки байланыш телефону иштеп атат жана биз азыр Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан онлайн эфирге чыга баштадык. Facebook'ка кесиптешибиз Азиз Чокморов жайгаштырууда. Андыктан биз менен чогуу болуп, маекке өз ойлоруңузду билдире аласыз. Улук мырза, мына кечээ болгон форумда сиз модератор катары дагы алып баруучулук кылдыңыз. Ошол жерде негизги темалар дагы өтө актуалдуу болду. Ошонун алкагынан улам мына кечээ өткөн бизнес деги эле форум же инвесторлор үчүн форум кандай деңгээлде өттү жана бул форумдун жыйынтыгы менен резолюция кабыл алынды да, туурабы? Форумдун жыйынтыгында долбоору кабыл алынган. Кошумча ошол жерде Найнин жетекчиси айтып кетти, Равшан Азатович. Бар катышуучуларга ушундай мүмкүнчүлүк берди. Эгерде сунуштарыңар болсо, комментарий болсо бергиле, биз аларды караштырып, резолюцияга кошуп, кийин кабыл алынганда сизге баарына жардайбыз, беребиз дегенде. Эми форумдун натыйжасында менин оюмча аябай жакшы өттү. Себеби дегенде ал жерде белгилеп кеткендей, бул Кыргызстанда биринчи жолу ушундай деңгээлде инвестициялык форум өткөрүлүп жатты. Себеби дегенде бул жерде эң чоң максат президент алдыга койгон инвестициялык саясаттын жаңы деңгээлге, жогорку деңгээлге көтөргөнү. Билгениңиздей, бул инвестициялык боюнча улуттук агенттиктин статусун жогорулатуу жана ролун күчтөтүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бул эмнени билдирет? Бул баягыдан бери эле айтылып келген бир маселе бар болчу. Кыргызстанга келген инвесторлордун баары башы эмне үчүн айланып кетет да? Ким менен сүйлөшүбүз керек? Себеби дегенде, эми бир жагы президенттин койгон тапшырмасы Кыргызстандын ар бир кызматкери бүгүнкү күндө инвестиция боюнча иш алып барыш керек. Бул туура тапшырма. Министр болобу, же адис болобу, же тышкы иштер баягы элчиликте иштеген адам болобу, баарыбыз чогуу ошо инвестиция тартуу боюнча иш аракеттерди алып барышыбыз керек. Бирок инвесторлор андан сырткасы келет да, Кыргызстанга келгенде ошо ким менен сүйлөшүшүбүз керек? Инвестиция боюнча бизге так маалымат ким бере алат? Башка мамлекеттерге караганда бул атайын бир мамлекеттик мекеме болуш керек экен. Сингапурду карайсызбы, Американы карайсызбы, Жапонияны карайсызбы? Ар жерде ошо инвестиция тартуу боюнча атайын мамлекеттик бир мекеме бар. Ошол үчүн Кыргызстанда да ушундай атайын инвестиция боюнча агенттиги бар. Ошону күчтөтүп, ошонун статусун жогорулатып, ошо инвестициялардын үстүндө баш болуп берип, ушундай чечим кабыл алган. Бул аябай чоң жетишкендик деп ойлойм. Себеби дегенде ал форумда эл аралык уюмдардын өкүлдөрү отурган, эл аралык
каражат институттардын өкүлдөрү отурган, банктардын өкүлдөрү, өнүгүү фонддордун өкүлдөрү отурган, жана ар бир мамлекеттик органдардын да өкүлдөрү отурган. Бул жалпы маалымат ошо баарына кайрылып айтылган да. Бул эмне үчүн маанилүү? Ошол жерде отурган адамдар бир маалыматты алып туруп, ошол маалымат негизинде мындан нары иш алып барганга уже түшүнүгү болот деп. Бул үчүн аябай чоң маанилүү. Анан сиз өзүңүз күбө болгонуңуздай, биз ошо форум алкагында да атайын пленардык сессия өткөргөнбүз. Ал пленардык сессиянын эң негизги максаты ошо кабыл алынган жардын негизинде силер билгениңиздей бизде атайын улуттук туруктуу өнүгүү стратегиясы кабыл алынган 2030 деп. Ал стратегиянын ичинде атайын белгиленген максаттар бар. Ал биздин өзү ички дүң продукциябыз 30 миллиард долларга чыгыш керек 30-жылы. Жана биз дүйнөдөгү мындай эң мыкты 30 мамлекеттин ичине киришибиз керек, тизмесине. Бириккен Улуттар Уюму койгон максаттарга ылайык, Анысына да ылайык. Бирок ошо 30-жылы 30 миллиард болуш үчүн мындай божомол бир эсептери бар экен. Жыл сайын Кыргызстанга эң аз 2-3-4 миллиард доллар инвестиция тартышыбыз керек экен жыл сайын 2006-жылдан баштап. Анан ошо пленардык сессиянын эң баягы мазмуну ал жерде ким отурду? Ал жерде Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөн отурган биринчи орун басары Ильяс Азизбекович, эл аралык финансылык корпорациянын өкүлү отурган Дмитрий Питаченко, АПК ассоциациянын аткаруучу директору Рустам Балтабаев, биздин өзүбүздүн жергиликтүү инвестициялык фонддун Highland Capitals Чолпонбек Жумушкуров отурду. Эл аралык ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Аскар Сыдыков. Жок, ошо пленардык сессиянын жөнүндө айтып атам. Анан ошол жерде Accelerate Prosperity деген венчурдук фонддун инвестициялык директору отурган Даниил Абдулдаев деген. Ошо 5 катышканы маанилүү болду аябай. Себеби дегенде ар бир өзүнүн кесибинин негизинде, тажрыйбасынын негизинде, билим негизинде ошо Кыргызстан алдына койгон максатка кандай жетиш керек, эмне кылышыбыз керек деп ошол жерде ой пикирин айтып кетти. Эми албетте убакыт чектелген себебинен биз баягы көп талкуу жүргүзбөй, жалпысында ошолордун докладын укканбыз, презентациясы берген. Аябай кызыктуу болду. Менин оюмча ар бир ошо адистин катышуучунун ошо көз карашы, ой пикири аябай пайда болду. Себеби ошолордо ойлор резолюциянын ичине кирет деп мен ишенем. Ошол жердеги жанагы панелдик сессияда талкууланган, ошол жасалган баяндамалардын ичинен сиз эми модератор катары кулак салдыңыз да. Сизге өзгөчө мындай бөлүп айта турган, биринчи радионун угармандарына бөлүшө турган мындай фокустарынан айтып өтсөңүз. Эң мындай кыска ойлор айтып кетейин. Дүйнө жүзүндө мисалы бир эле тармакты алайлы. Венчурдук капитал деп коет. Бул баягы стартап. Эми азыр аябай модный сөз болуп калды го. Стартап эле ар жерде уксаң эле стартаптар чыгып атат. Стартаптардын 2024-жылы дүйнөлүк жалпы инвестициясы көлөмү 300-400 миллиард доллар экен. Ойлосоңуз, дүйнө боюнча ушундай инвесторлордун салган инвестиция 300-400 миллиард долларга. Божомол эми баягы. Ошонун 300-400 миллиарды болгону Кыргызстанга келгени, биздин стартаптарга болгону 1,6 миллион эле. 1,6 миллион бул долларбы? Доллар. Биздин стартаптар инвестиция тарткан, венчурдук. Бул эмнени билдирет?
биз эң баягы башталышта туруп атабыз. Бул бир жагы көрсөткүч албетте чоң эмес, бирок биздин потенциалыбыз өскөнгө аябай чоң. Бул ким үчүн? Биздин жаштар үчүн. Жаштарыбыз азыр билгениңиздей баары ITге аябай кызыгат да. IT десең эле баягы жасалма интеллект болобу же болбосо баягы интернетте жаңы программалар чыгып иштеп чыгышат программисттер. Ошол жерде Даниэль атайын айтып кетти. Борбор Азия ошо венчурдук капитал үчүн дагы эле билинбес бир аянч экен. Биздин регионубуз көп эле тааныбайт экен, мисалы. Ошол үчүн биз ошол багытта иштешибиз керек. Эмне кылып? Кыргызстандык компаниялар, стартап компаниялар көбүрөөк колдоп, аларды сырткы базарларга чыгарып, ал жерде көрсөтмөлөр көп экен, ар кандай форумдар көп экен. Анын үстүнө Чолпонбек мырза айткандай, көчө өткөн форумдай көбүрөөк өткөрүш керек. Ошо өткөн форумду аябай баалап, ушундай өтө турган форум болгонун билгениме аябай кубанычтамын дейт. Ал жигит болсо Чолпонбек бүгүнкү күндө Кыргызстанда биздин кыргызстандык инвестициялык фондду түзүп 2016-2018 жылы түзүп, бүгүнкү күндө 23 миллион доллар инвестиция тартып кыргызстандык компанияларга инвестиция жасады. Стартап. Жок, ал башка. Кошмо болуп кетип атам да. Ошону эмне билдирет? Чолпонбек кошуп кетти да. Мындай биринчи жолу өткөн инвестициялык форумду көбүрөөк өткөрүш керек деп. Анын кошумча Кыргызстандын экономикасын баягы көрсөтмө катары же болбосо башка мамлекеттерге барып көбүрөөк Кыргызстан жөнүндө айтып бергенге биз милдеттүүбүз деп. Бирок ал жерде эң маанилүүсү Чолпонбектин айткан сөзү. Мен ошого кетейин. Даниэль айткан сөзү венчурдук капитал мүмкүнчүлүк дүйнөдө чоң. Биз ага эми кошулуп баштап атабыз. Ошо капиталдык инвестиция кыргызстандык стартаптарга тартканга чоң мүмкүнчүлүк бар. Мен айтып кеттим, 300-400 миллиардты биз болгону 1,6 миллион долларды тарттык азыр. Бизде ошо 24-жылы ушундай натыйжасы, ошо маалымат бар экен. Бул эле жакшы. Ошо Даниэлдин акыркы сөзү айтканы, ошо сунушу тез арада венчурдук капитал жөнүндө мыйзамды кабыл алышыбыз керек. Ошол мыйзамыбыз эл аралык стандартка ошо стандарттарга жооп бериш керек. Ал сунушка ошо Рашан Азатович өзү сөзүндө эле айтып кетти. Жакын арада эле ошо мыйзамды биз буюрса кабыл алабыз деп айтты. Ошо карасаңыз, форумдун кандай жакшы болду. Инвестициялык багытта иштеген компания менен агенттин жетекчиси менен сөз бир болуп калды. Бул аябай жакшы. Ушундай форумда айтылып, ушундай маалымат берилгени бул ошо инвестиция менен иштеген адистерге аябай жакшы, пайдалуу. Форумдун биринчи ошо пайдасы. Анан Чолпонбектин айткан сөзү, мисалы, мен чет мамлекеттерде иштеген адисмин. Баягы өзү эле эл аралык Америкада иштеп келген, инвестициялык компанияда иштеп келген. Анан Кыргызстанга атайын келген 2016-2018 ошол убактан баштап инвестиция компания түзгөм дейт. Бүгүнкү күнгө чейин ошо 23 миллионго чейин ошол капиталдык өзүнүн көлөмүн көбөйткөн да. Ал кандай? Ал өзүнүн акчасы эмес. Ал башка каражат булактар табып, ал ичинде Европейский банк бар экен, эл аралык финансылык корпорация бар экен. Алар ошо Чолпонбектин ишине ишенип, ал Кыргызстандын инвестициялык шарттарын далилдеп берип, Кыргызстанда иштесе болот экен, компанияларга инвестиция жасаса болот экен. Ошо акчаларды тартып өзүнүн фондуна биздин кыргызстандык компанияларга инвестиция жасады.
Ал тигүү тармагында болду, курулуш тармагында, билим берүү тармагында болду, медицина тармагында болду. Ар жерде мүмкүнчүлүктөр бар экен дейт. Эми дейт, биз экинчи фондду түзүп атабыз. Ал санды айтпады, бирок мага айтты жеке. Мен эми айтып берейин ичине божомолдупчу. Экинчи фонд болсо 50 миллион долларга чейин тартабыз дейт. Бул кандай жакшы көрсөткүч. Бирок мен ал жерде сын тактым да кичине. Эми Чолпонбек айттым. Албетте сен салымың чоң, 23 миллион жеке мындай жеке инвестициялык компанияны ачып, ошол жерге 23 миллион тартып, азыр дагы канча миллион доллар тартат кезиң, кайра эле ошол акча биздин кыргыз экономикага инвестиция катары келет экен. Сага окшогон 50 компания пайда болуш эмне кылыш керек деп айттым. Эми ал жерде мыйзамдын туруктуулугу болуш керек дейт. Инвесторлор ошо мыйзамдары кандай экен текшерет экен башынданчы. Бул мамлекеттин иштеси болобу, булар мыйзамдарды азыр жакшы болуп, кийин тескеринче баягы жамандап бизге ыңгайлуу болбой анан кандай болот деп, биз бул жерде инвестиция жасагандан кийин иштей аласызбы, иштей албайсыз деп, бул аябай маанилүү. Эми мисалы сиз эле бир квартирага баягы ижарага алсаңар, эртең чык дебейби? эртең чык дебейби, бүгүн 10 миң сом, эртең 20 миң сом деп коебу деп жүрбөйбү? ошо да. Эми биз эле баарыбыз эле ушундай ишенип турган бир шарттарга макул болобуз да туурабы? Бул эле инвестор ушундай да. Бирок алар анан ошо айтып атпайбы? Бизди көрүп туруп иш кылышат. Эгерде Чолпонбектин компаниясы ийгиликтүү болсо, артынан жаңы компаниялар пайда болот экен. Ал эмнени билдирет? Кыргызстанда көбүрөөк англисче айткан сөзү success story деп коет. Ийгиликтүү баяндар болуш керек. Баланча баягы биз эле жакшы көрөбүз го. Баланча бирөөнүн баласы мындай болуп калыптыр деп эле, деп эле сен ойлонуп калып, кыялданып мен эле ошондой болоюн деп. Же баланча былтыр пияз тийип туруп, мынча акча таапtыр. Сен эле быйыл пияз тийгейин деп эле сен артын кайталайсың да. Эми адам баласы ошондой экен, бир-бирин кайталайт экен. Анан албетте кагазда жазылган нерсени окуйт, бирок кошунадан сурайт булар кандай экен? Булар менен иштесе болобу? Сен иштедиң беле? Практикалык жагын карап, практикалык тагы бетте, тажрыйба негизинде болуш керек да. Ошол үчүн айтат, Чолпонбек баягы саясатчы эмес, кызматкер эмес, так инвестиция билген адис. Жеке сектордо иштейт, инвестиция тартат. Ал айтат, бизге ушундай көбүрөөк баяндар керек. Мындай ийгиликтүү, мындай ойдон, идеядан баштап ишке ашкан мындай баяндар керек да, ишкерлер жөнүндө. Ошол үчүн Чолпонбектин айтканы, эчтекеден коркпой эле, биз баягы Кыргызстанда бизди билбейт, эчтеке эмес. Инвесторлор үчүн эң негизгиси мен акчамды, мен каражатымды бул мамлекетке алып келип туруп жоготпоймунбу, бул жерге иштетип пайда көрөмбү деп. Анан Адылбек Эшев да өзүнүн ачылыш сөзүндө айтты эле, инвесторлор үчүн эң баалуу ресурс бул убакыт. Себеби дегенде, эми биздин тарыхыбызда эле бар да, инвестор келип алып туруп, баягы эшиктерди такалап жүрүп, ким менен иштесем, ким менен сүйлөшөм, ким менен макулдашам, баягы аягына жетпей, убакыт жоготуп кетип калган. Эми андай укканбыз да, мындай фирма болду, мындай деп эле болгон эмеспи, кээде баягы ар кандайдыр. Ошол үчүн бул жарлыктын эң чоң мааниси эмне? Кыргызстан инвесторлордун алдында так бир мекемени белгилеп, ушул мекеме менен иштегенге бул жерде мүмкүнчүлүк бар деп. Анын артынан Равшан Азатов айтып кетти, биз инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарт түзүп бериш үчүн атайын АИС деп коет, баягы атайын баягы информациялык системаны киргизебиз. Автоматически деп АИС деп коет. Реестр болуп деп эди, Анын ага чейин ар бир адам, ар бир инвестор
Кыргызстанга кызыгып, Кыргызстанды эмне иш кылып кылгам десе, ошо атайын Найнин сайтына кирип туруп, эгерде керектүү маалымат таба албаса, ал жерде атайын ошо сайт аркылуу эле маалыматка талап коюп туруп алса болот экен. Мисалы, бул аябай ыңгайлуу да. Баягы чалып, бирөөсү алат. Кимсиз деп, мен мына Канададан чалып атам, мындай, кийин 5 сааттан кийин чалыңызчы, мен чалган кайра түшүнбөй. Аз бар эле баягы санариптик болуп калат. Онлайн, Онлайн. Ошо. Экинчиси, азыр билесиң, жасалма интеллект ал жерде колдонуп атат. Баарыбыз эле чат GPT билип калдык. Туурабы? Атайын чатбот киргизип атыптыр. Инвест, Кыргыз Инвест AI чатбот деген. Ал 24 саат күнүнө 7 күн жумасына иштейт экен. Чарчабай. Ал жерге каалаган ошо инвестор Кыргызстан кызыккан. Ошо тиркемени колдонуп эле суроо жоопторду. Салык мыйзамдары кандай экен? Бул лицензияны кандай алсам болот? Бул ишти баштаганга кандай талаптар бар экен? Ал канча бир нече тилде жеткиликтүү? Каалаган тилде сүйлөйт. Эми азыр жасалма интеллектти которуп берет экен да. Ал жерде баягы котормочу да кереги жок экен. Эми албетте балким кээде мындай сөздөрдү жалпысына түшүнөт да. Бул эмнени билдирет? Бул баягы Кыргызстандын инвесторлорго ачык болгону, биз иштегенге даяр болгону дегенчи. Бул эң жакшы. Бул ошо форумдун негизги маалыматы жеткири ошо болду. Анан эми кыска сүйлөй десем кайра эле көп сүйлөп калдым. Балким сиз сурооңуз бар. Анан ошо пленардык сессияда ошол жерде катышкан мисалы эл аралык финансылык корпорациянын өкүлү болду. Биздин ошо Дмитрий Питачек деген адам. Ал айтты, биз эл аралык англисчеси IFC, эл аралык финансылык корпорация дүйнө жүзүндө иштейбиз. Бул эл аралык банктын ичине кирет экен. Анан биз ар кандай ишти жасайбыз дейт. Албетте компаниялар менен түз эле иштейбиз, инвестиция тартам дегендер, мамлекеттик мекемелер менен иштейбиз, органдар менен иштейбиз. Анан эң баягы күчтүү тарабы экен, бул мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлор боюнча билген иштей. Ал айтыптыр, былтыр эле дүйнө жүзү менен баягы IFC иштейт, дүйнө жүзүндө иштейт да. Албетте. Дүйнө жүзүндө биз иштеген натыйжасында 4,7 миллиард доллар таптык дейт. МЖО долбоорлорго дейт. Мен ал жерде айттым, мен анча ийгиликтүү болсоңуз анда бизге эле тартпайсыздар ушунча деп. Ал айтып берди, Кыргызстанда биз жакшы эле иштеп атабыз. Азыр ошо жалпы инвестиция тарткан көлөмү 100 миллион доллар болуптур. 440 миллиард сом менен экен. Анан МЖО боюнча азыр ошо эң баягы алгачкы МЖО долбоору бул баягы күн энергия станциясы курулат. Ошо курулган МЖО конкурс өттүр. Буюрса 150-130 мегаваттык Нарын облусунда дейт, Кочкордо, Конорчок деди, ошо аймагында экен. Конорчок деген бир жерде ошо. Буюрса ал ийгиликтүү болсо, ал эле ошо Чолпонбектин сөзүнө кошулуп айттыр да, бизге чынында Кыргызстанга ушундай ийгиликтүү МЖО долбоорлор керек. Эмне үчүн бул жерде мен да кошуп кетейин өзүм сөзүмдү. Албетте бизде азыркы күндө 90га жакын МЖО долбоорлор ишке ашып атат азыр. Реалдуу ал ишке ашып атат. 30 долбоор дагы азыр эми жакын арада баштайт. Эми алдын ала кичине баягы бар эле ийгиликтүү 60 ишке ашты уже, анан 30 азыр ишине баштайт. Жана ал ишке тартылган жана инвестициянын көлөмү 440 миллиард сом болуп атат да. Анан мен эми жалпысына 90 деп атам да, баягы Кыргызстан боюнча азыр. Ошо МЖО борборунун директору Нурбек Искендерович менен да аябай тыгыз иштешебиз. Себеби дегенде биз МЖО долбоорлоо жөнүндө региондорго барып кыдырып маалымат жеткизебиз да. Ал эле аябай маанилүү. Тилекке каршы эми канчалык маалымат жеткизип атабыз, ал эле жетишпей жатат. Биз
ошого дагы басым кылып атабыз. Буюрса ошо катчылык менен ошо МЖО борбор чогуу эмки жылда дагы маалымат жеткенге аракет кылабыз. Анын жөнүндө кыскача токтойм. Эмне үчүн маанилүү деп. Бирок мен бул жерде айтып аткан кошулуп Питаченконун сөзүнө кошулайын. Биз үчүн ушундай эл аралык уюмдун катышуусу менен бир ийгиликтүү МЖО долбоор ишке ашканы эмне үчүн маанилүү? Бул АЭСнин аркасында абруу репутация бар да. Албетте. Эгерде Кыргызстанда АЭС иштеп атса, АЭСнин ийгиликтүү МЖО долбоору ишке ашса, бул биз үчүн жарнама, реклама. Инвесторлор үчүн Карасаң, АЭС ишке ашыптыр. Бул үчүн мен балким бул жерде бир мындай сунуш катары ушу долбоорду биз канчалык тез арада ишке ашырсак, биз ушунчалык тез арада ошол маалыматты дүйнөгө жарыйбыз. Бул аябай жакшы нерсе. Себеби дегенде эмкиси дагы ошо күн энергиянын станциясы дагы бир МЖО долбоор бар экен. Анын үстүнө дагы аркасынан уже даярданып дагы сунуштар бар экен. Аларга да башкалар катышам деп ошо биринчи долбоорду ийгиликтүү уккандан кийин, ийгиликтүү болгонун уккандан кийин келишет. Албетте. Анан биз ошо 3 эмес миллиард, 5 миллиард татканга мүмкүн болуп калат. Эми МЖО жөнүндө айтып кетейин. Кыскача. Жок, кенен токтолуңуз. Бир убактылар бар. Мен сизди карап эле ойлотпаймынбы? Бул сүйлөп калат. Бокман мырза. МЖО деген сөз сизди чакырдык да. ооба, МЖО деген балким мындай кызыктай уккан бир сөз. МЖО деп эле мамлекеттин жеке өнөктөштүк деген эмне? Албетте расмий маалымат берилгенде мен оюмча кээде балким биздин ошо кесиптештер, кызматкерлер, региондордо иштегендер маалымат бир аз оорураак түшүнүп калат да. Себеби дегенде ал жерде көп техникалык сөздөр бар. Мен кыскача айтып кетейин. МЖО механизми биздин региондор үчүн мындай аябай ыңгайлуу да. Себеби дегенде азыр убакта билесиңер, көп кызматкерлер балким көп нерседен баягы чечим кабыл алгандан коркушат. Эми баягы тартынат да. Себеби 3 жол, 5 жол, 6 жол текшерет да, кол койгончучу. Себеби артынан текшерет да. Анан мен айтам да, МЖО деген эмне? МЖО механизмде бир айылда, бир аймакта ал аймакта мисалы суу насосу жок. Баягы суу тартуу үчүнчү. Же болбосо жол маселеси бар. Же болбосо бир баягы поликлиника жок. Же садиктер жетишпей турат. Же мектептер жетишпей турат. Дагы башка маселелер бар. Мисалы жаштар үчүн бир атайын окуу жай, IT окутуу үчүн бир борбор жоктур. Мамлекет тарабынан бул мисалда айыл өкмөт болобу. Жери бөлүп туруп убактылуу колдонууга берилет. МЖО долбоорлордо баары мамлекет тарабынан берилген убактылуу. 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, 20 жыл болобу, 25 жыл болобу, бирок аягында кайтарып берет экен жеке инвестор. МЖО ошол жерде чогуу ошо долбоорду ишке ашырган жеке тарап, ал ошо курулган имарат болобу же балким алып келген жабдуулар болобу, баардыгын кайра толугу менен мамлекетке кайтарып берет. Келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттө. Албетте. Бирок МЖОнун ошо эң баягы жакшы нерсеси да. Ал өзү 60 жылдары Европада баштаган, Англиядан баштаган. Эмнеден баштаган? Мамлекеттин алдында чоң баягы маселелер болчу. Мамлекетте жарандарды электр энергия менен камсыз кылуу, суу менен камсыз кылуу, жол менен камсыз кылуу, темир жолдорду куруу,
аэропортторду куруу, больницаларды куруу, дагы көп нерсе, бирок бюджетте акча кайсы мамлекетте албаңыз. Бир да мамлекетте баарын жасаганга ушул убакта бюджетте акчасы жетишпейт. Ал үчүн эмне кылышат? Кээ бир тармактарда ушундай МЖО борборлорго МЖО механизм колдонуп туруп ошо керектүү нерселерди курганга, ачканга жол ачып берет убагында. Эми азыр биз билип атпайбызбы, бизге эле ошол эле мектептер жетишпестик болуп атат, туура? Ошол үчүн бизде жеке мектептер көп ачылып атат. Бирок ошол убакта МЖО жол менен мамлекет керектүү сандуу ошол мектептерди курса болот азыр. Ал эле инвестиция. МЖО дегенде мен инвестиция деп айтып атам да. Садиктер болобу, бала бакча, алар да курса болот. Калады эми көрүп атпайсызбы да, жеке баягы жол курулбады беле. Өзгөндөн. Аябай ыңгайлуу да. Мамлекет бир да тыйын кетирбей жолду курдурду. Мен сиз айдаңыз, мен айдап коем. Аябай ыңгайлуу экен. Өзгөнө кирбей эле бул жерден 10-15 мүнөттө эле айланма жок да. Шаар ичине кирбей, баягы пробкага турбай, тез эле өттүм, бат жерден бул тарапта болуп кеткен. Аябай ыңгайлуу. Ушундай жолдорду курганга бул инвестиция да. Кыргызстанга келген инвестиция. Бул жерде жеке инвестор болот. Ошол үчүн мен айтып атканым, баягы кысканы бүтүрөйүн. МЖО бул инвестиция тартуу бир жол да. Эми жолдор көп, бул да бир жол деп. Аябай жакшы бир нерсе. Улук мырза, сиз жогоруда айтпадыңызбы, мынакей эл аралык финансы корпорациясынын Кыргызстанда иштеп атышы, же болбосо Кыргызстанда болгон ийгиликтүү долбоорлор бул чет өлкөдөн келе турган инвесторлор үчүн Кыргызстан кандай экенин мисал менен көрсөтүп бере турган бир көрсөткүч, багыттоочу деп коелучу. Мына жакында эле Кыргызстан стейбл коинди чыгарды. Анан өзүңүз билесиз, Бишкекке дагы бул чөйрөнүн инвесторлору келди. Кыргызстан мына өзүңүздөрдөн стейбл коинди чыгардыңыздар. Андан кийин биз Кыргызстан кандай өлкө деген кызыгуулар пайда болду деп мындай форум болбодубу? Ал практикалык негизде көрсөтүп берди. Деги эле мына ушул тармакка деле инвестиция тартылабы негизи? Сизден сурайлычы ушул. Бул деле инвестициянын бир түрү. Бул эле инвестиция бир түрү. Мисалы, стейбл коин деген эмне? Эми эле бул Кыргызстан баягы санариптик төлөмдөрдүн эми дүйнөдө деп коелу, баягы кыскасы. Дүйнө деген баягы ал жерде эле өзүнчө эле бир дүйнө мета деп коет экен алар бардыгы. Ар бир мамлекет азыр ошо санариптик жана крипто деп коет, крипто базарлардын ичинде катышканга аябай баягы аракет кылып атышат да. Дүйнөдө канча акча айланат ушул тармакта? Дүйнөдө чөйрө дейли. Чөйрө дейли, эң азында баягы миллиард деп коет да, ал жердечи миллиард эле акча болот. Чынында. Крипто акчанын эмнеси ыңгайлуусу? Эмне үчүн ыңгайлуу? Мен мисалы Кытайдан же Россиядан товар алам. Туруп, товар алып атам. Товарды алыш үчүн банкка барып туруп, же банктын, банктар азыр аябай тиркемелер жасап, аябай ыңгайлуу болуп калды. Бирок ошол эле убакта. Мисалы мен Кытайдан бир жабдууну алам деп. Аларга акчаларын которушум балким 3 күндө жетет, же 5 күндө жетет. Анан кытайлык мен көмөктөшүм ойлойт да, бул акчаны жөнөттү жокпу, келбей деп сарсанып ойлоп отурат да. Крипто деген эмне? Ти станокту жөнөтчү. Макул. Качан? Эртең. Болду, мен сага акчаны жөнөтөм. Тык кетти, алды. Мисалы 5 мүнөт, 10 мүнөт ичинде алып калат. Аябай ыңгайлуу. Бул крипто акча сооданы тездетет. Баягы айтып өттүм, инвестиция эң баалуу ресурс бул убакыт. Ошол үчүн инвесторлор тез маселе чечилгенин жакшы көрөт, тез баягы процесстер жүргөнүн жакшы көрүшөт. Ошол үчүн биз Кыргызстан катары
биринчи мамлекет болуп туруп өзүбүздүн баягы Кыргызстандын стейбл койун чыгарып туруп алтынга байлап алтынга байлап ушу аны эмне билдирет ал, значит бул стейбл койнго ишенсе болот. Ошо стейбл койн алган киши кааласа кийин келип туруп алтын алса болот. Бул өзү акчанын башталышы ошондой баштаган. Илгери баягы алтынды ташыбай, алтынды бирөө баягы банктарга таштап, банктар ошо кагаз жазып берчү. Сенде мынча акча бар, ошону кагазды көтөрүп туруп сен кааласаң продукция аласыңбы же кызмат көрөсүңбү, ошо менен акча баштаган да. Кийинки убакта эле ошо алтындан уже байланбай эле уже өлчү болуп калды. Биз кайра эле ошо эски ишенимдүү системасына ошо кыргыз стейбл койнду чыгарганбыз. Бул аябай жакшы болду. Эми мына Улук мырза, бизнес өнүктүр жана инвестициялар боюнча кеңеш мына аймактарда көп ишти кылып атасыздар. Анан келген инвесторлар же салынып аткан капитал ушул Көл өнөр жай Бишкекте жана чоң шаарларда болуп атпайбы? Анан аймактарга инвесторлордун барышы үчүн кандай жагдайлар жаралыш керек же азыр барып атабы? Аймакка чейин инвесторлор жетип атабы? Эми мен көчөгү форумдун эле сөзүмдө айтып кеткем. Регионалдык инвестициялык кеңештердин түзүлүшү максаты эмнеде болду? Бул биринчиден биздин кеңештин отурумунун бир чечими болгон. Бул чечим эмне негизинде? Бул региондордо иштеген ишкерлердин талабы болгон. Силер Бишкекте эле отурасыңар, Бишкекте сүйлөшөт экенсиңер, бизге баягы мүмкүнчүлүк жетпейт экен, ушундай эле аянтчаларга катышыпчы. Ал убакта биз ошо сунушту киргизип чечим чыгарганбыз. Чечим ошо протокол негизинде региондордо да ушундай регионалдык инвестициялык кеңештер түзүлө. Анан көчөгү форумда мен айткан сөзүм инвестиция жалаң эле Бишкекте эле болбойт. Көбүнчө инвесторлорду карасаңыз, завод кургандары, жол курам дегендер баардыгы региондордо. Ошол үчүн регионалдык инвестициялык кеңештин түзүлгөн бир максаты ошо аймакта, ошо областта инвесторлор менен тыгыз бири-бири иштегенге. Ошол жерде болгон маселе болсо, ошол жерде жергиликтүү бийлик менен чечүү жолун таап, тез арада чечкенге. Убакыт жоготпой, кайра эле ошо Адилбек сөздүн инвесторлор үчүн эң баалуу ресурс убакыт. Бул эмнени билдирет? Регионалдык инвестициялык кеңештердин максаты ошо жергиликтүү бийлик менен ортодо ишкерлердин ортосунда диалогду бекемдөө. Көчө пленардык сессиянын бир катышуучусу билесиз, АПКнын аткаруучу директору Рустам Балтабаев, баарга жакшы таанымал адис. Ал эле айтып кетпеди. Бизнес ассоциацияларга эң маанилүү бул мамлекет менен ачык, айкын, түз, туруктуу диалог. Эмне үчүн? Себеби бул диалог аркылуу, бул байланыш аркылуу, ачык байланыш аркылуу биз убагында мамлекет үчүн пайдалуу нерсе дейт. Убагында дейт. Кээ бир маселелер чыгып калса, биз аларды жеткизебиз дейт. Бул жерде баягы урушуп же анан эмес, биз тескеринче. Бул эмне кандайдыр? Мисалы биздин денебизде бир жерде ооруп калса, так билебиз да, нерв система сразу билдирип салат. Бул жерде бир нерсенин кесилип калыптыр. Бул нерв система, бул ошо бизнес ассоциациянын жумушу. Мамлекетке бекер, мамлекет тарабынан эч расход жок. Бизнес ассоциациялар өзлөрүнүн мүчөлөрүнүн кызыкчылыгын коргоп, тескеринче мамлекетке жардам берип атат. Бул жерде бир мындай чатак, бир норма бар экен, мыйзамда бир не туура эмес жазылып калыптыр. Бул жерде мыйзамды аткарганда мындай менен кылып атыптыр, жол менен бир аз туура эмес келип атыптыр. Бул оордук берип атат, же тоскоолдук кылып атат, же да ошону убагында тууралап коюп, оңдоп койсо, бул мүчөлөрдүн, ишкерлердин жолун дагы тез улантып калат да. Ошол бизнес ассоциация менен азыр бийлик жакшы иштеп атат, туура? Алар нүүнү катат, талкуулар абдан мындай кеңири, талаш тартыш бар. Жакшы, бул талаш тартыш болуш керек.
талаш тартыштан коркпош керек. Биз мисалы мен эле 2006-жылдан баштап ошол убакта бизнес ассоциациялар жетектеп баштагам. Өзүм жаш адис болуп. Ал убакта ошо эсимде бар. Ошо салык кодекстен баштап кандай талкуулар болду, аябай катуу талкуу болду да, ошо убагымда эсимде. Бирок ошол убакта мен эсимде бар. Биз ошо талкууга катышып, ошо иш чараларга катышып үйрөнгөнбүз. Бирок биз эң негизги түшүнүк бул иште мамлекет менен бизнес бир баягы кемеде болуп атат да. Биз эки бөлүк кемеде эмеспиз. Бир эле кемедебиз. Бир багытта кетип атабыз. Бирок ошол багытта кетип атканда бири-бирибизге жардам беришибиз керек да. Бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Ошо ЭБР да айтып кетти, АФС да айтып кетти, Чолпонбек да айтып кетти, Ильяс Азизбекович да айтып кетти. Бизге ошо ишкерлерди колдошубуз керек деп, ишкерлерге канчалык ыңгайлуу шарт түзүп берсек, ошолар ушунчалык көп ишканалар ачып, ушунча көп жумуш орундар түзүп, ошо негизинде ушунча көп салык төлөшөт. Эми бүгүнкү күндө көргөнүбүз, мен эле ошо мен айтып кетерим, ишкерлерге чоң таазим этишибиз керек. Себеби дегенде алар өзүлөрүнүн баягы инвестиция өзүнүн каражатын алып туруп иш баштап атышат. Тобокелдикке барып атат. Тобокелдикке барып атышат. Эсиңизде бар болсо 90-жылдары биздин аял айымдар ишкерлер чет мамлекетте билбеген бир жерге барып туруп, ал жерде кийим продукция алып келип, бул жерге алып келип сатып, кандай кыйынчылыктардан коруп, билбей коюп, ошо көрүп туруп келип иштер баштагандар көрүнүш. Мына жеңил өнөр жайын азыр түптөдү да биздин айымдар. Ошо да айымдар болду да. Албетте. Ушу Дордой базарында көрсөңүз, ошол жерде эстелик турат. Ошо айымдарга баягы сумка Чаар баштыктарды көтөргөндөр. Ошол үчүн ошо жеке ишкерлер канчалык оор болбосун. Мисалы Адам Смит жазганда көрүнбөгөн кол дегенчи. Эмне үчүн ишкер эртең менен 4-тө турат. Бирөө аны тургузуп тур деп атат. Жок. Ал ошо көрүнбөгөн кол деген маанисинде ишкерлерге эгерде ыңгайлуу шарт түзбөсөң, ошо ишкерлер иш кылышат. Алардын аркасынан эч ким баягы камчы менен чапмалай иштеткенге эч ким кереги жок. Алар өзүлөрүнүн эле жан башын тег эле иште деп эле анан чоңоюп өсүп жумуш орун түзүп жаңы технологиялар алып келип атат башка өлкөлөрдөн. Албетте. Инновациялар алып келип атат. Мисалы бүгүнкү күндө бизге кандай ыңгайлуу болду бүгүнкү күндө. Ойлосоңуз баягы мурун бири-бирибизге акча бергенде, төлөгөндө, азыр мисалы бирөөдө мындай накталуу акча көтөрүп алганда, азыр бар эле QR код менен бул ким алып келди? Бул ишкерлер алып келди, бизнес алып келди. Бул технология алып келди. Мына iPad'ты колдонуп атабыз, сиз компьютер колдонуп атасыз. Бул эле бир компания иштеп чыккан да. Мына микрофондорду колдонуп жүрөсүз. Мына свет күйгөн. Кийинибиз. Тишти тазалап жүрүбүз эртең менен кечинде. Бул эле бир компания чыгарган. Мындайча айтканда мамлекет ишкерлерге шарт түзүп, башка мамлекеттер менен жана дипломатиялык мамилени куруп, жол ачып берип атат да, туурабы? Калган ишкерлер, ишкерлер биздин мындай жаңычыл инсандар. Алар биздин баягы карабаныбызда, төөлөр да, төөлөр. Бул жерге жүк ташыйт, кайра бул жерге апарып кайра алып келишет. Бул аябай маанилүү. Анан эң баягы чоң көрсөткүч менин оюмча, бул да форумда айтылып кетти. Эми мен ойлойм, ошо биздин президентибиздин келгени менен Садыр Нуркожоевичтин бул Борбор Азия регион катары биз менен аябай тыгыз иштешип, регион катары да аябай дүйнөгө баягы таанымал болуп атабыз да. Бул аябай бул президенттердин арасында достук болобу же эми аябай бири менен жакшы мамиледе жүргөнү аябай жакшы болду да. Себеби дегенде мындай карасак, эми мисалы
биз регион катары чогуу жүрүшүбүз керек да. Себеби дегенде эгерде ар бир мамлекет өзүнчө жүрө берсе, анда биз катуу эле алыс кете албайбыз. Оор болуп калат. Биз баягы кошуналар менен жакшы. Масштаб, күч деген бир. Ушул жерден алсаңыз. Ошол үчүн биз азыркы убакта ушул боло турган биз көргөн ушул гармонизация, бири-бирибиз менен жакын болгонубуз, баягы чек ара маселе чечилгени, бул тарыхый нерсе да. Тарыхый нерсе. Себеби дегенде инвестиция тынчтыкты жакшыртат. Албетте. Инвестиция баягы бир айтты, инвестиция баягы судай да. Бул жерге агат, бул жерге агат, эң баягы өзүнө жаккан жол менен кетип берет да судай. Мисалы, ошол үчүн биз буга чейин да эсиңизде бар болсо Евробонд боюнча да Албетте. Быйыл жайында жазында. Жазында. Жок, бизде бир иш чарабыз болчу, Евробонддор боюнча. Ал жерде эле айтты, бирөө эмне деген инвестициялык фонд, чоң эл аралык инвестициялык фонд, атын эсине түшүп кетиптир. Ал айтты, биз деген инвесторлор каалаган убакта акча салабыз, каалаган убакта акчаны чыгарып кетебиз. Ошол үчүн биз фондулук рынокто айтып атасызбы? Фондулук рынок, ошол болду. Ошол үчүн кайсы жерде бизге жакса ошол жерде кала беребиз дейт. Ошол үчүн бул ушуну эске алышыбыз керек да. Инвесторлор баягы каражат келип аткан бул судай да. Алып келген менен кайра алып кетиши мүмкүн. Биз ошол үчүн ар дайым ошо шарттарды дагы турулап, жакшылап, дагы себебинде бул жерде бизде да дүйнөлүк инвестициялык базарына карасак, акча бар болгон менен акча ээси карап атат да, кайсы жерге акчаны салайын, бул жерге, бул мамлекетке, бул мамлекетке, Кыргызстанга же башка мамлекетке, ошону текшерип карап атканда биздин инвестициялык мүмкүнчүлүгүбүз, инвестициялык баягы түзүп койгон шарттарыбыз, мыйзам эң ыңгайлуу болуш керек да. Алар карап, бул жерге саламын, бул жерге барбайм, бул жерге барам. Ошондой болуп атабы эми Кыргызстан? Болуп атпайбы? Ошондой мыйзамдарды базаны. Мисалы азыр биздин быйылкы жылы эле кандай көрсөткүчтөр болуп атат. ГЭСтердин эле саны канча чыкты? Туурабы? Азыр күндө 30-тан ашык 40-ка жакындап калды ГЭСтер. Анын дагы канча планда уже курулуп баштап аткат 2026-жылы. Бул эле баары жеке сектордун инвестициясы болуп атат. 2024-жылдын жыйынтыгы менен $1 миллиард ашык болгон экен. Быйыл 6 айдын жыйынтыгы менен эле 600 миллиондон ашыптыр, Бул түз эле чечилген келген. Түз эле инвестиция. 1 миллиард 290 миллион. Ошо 6 ай ичинде эле 600ге жакындап калды миллион. 600дөн ашыраак болду. 600 тегерегинде, ошо тегерегин деп койбу жаман. Бул 6 айдын жыйынтыгы. 6 айдын жыйынтыгы. Эми караңыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол. Ири долбор. Камбарата 1 ири долбор. Аэропорт канча инвестиция кылып да? Жаңы аэропорттор түзүп, анын аркасында самолеттор келип калат. Анын аркасынан дагы чакан авиация, малый авиация деп коет. Алар да өнүгүп башташат. Ал да инвестиция болот. Жолдор курулуп атат. Беделдин ашуусунда КПП ачылат. Азыр эле биз Чаткалдын маектештик, алар да Өзбекстанды карай аябай жакын турбайбы Ташкентке? Чаткал районунун жөнүндө өзүнчө сөз айткым келет. Чаткал районунун жетекчиси, мына мен атайын ошолордун да тегерек форумдун жөнүндө маалыматтап келгем. Аябай кызыктуу талкуу болду ал жерде. Ушул жерде Чаткал району ойлосоңуз өзүлөрү келип Бишкекке Чаткал районунун презентациясын жасады. Бизде деген кече күнү эле эртең менен болду. Биз дейт өзүбүздү тупиковый деп карабайбыз дейт. Бизде баары мүмкүнчүлүктөр бар дейт. Албетте Бишкектен жол узагы 12 сааттай дейби, 13 сааттай. Жалаттан болсо 7-8 сааттай экен. Мындай ойлосоң алыс эле жер экен. Тоолуу жер. Айылдар баягы бийлиги 2200дөн баштайт экен. Бирок кооздугу десеңиз, жаратылышы,
баягы экологиясы ал жерде жөн жомок да, укмуш. Мен ошолордун презентацияларын көрүп, сүт өндүрүүчүлөр бар экен, бал өндүрүүчүлөр бар экен. Туризм тармагында Россиядан иштеп келген, кайра келген биздин өзүбүздүн жарандарыбыз бар экен. Ошону иштетебиз дейт. Лыжа, баягы кыш спортуна атайын чоң Чаткал резорт деген долбоордун баягы туризм колдоо фондунун өкүлү берди. Аябай жакшы собственно экен. Бирок алыста отабыз, ошол эле убакта Чаткал району Ташкенттен болгону 160 эле километр экен. 3-4 саатта кирип келишет экен да, даже андан дагы азыраак. Андан эле тез келип каласың. 2,5 сааттын ичинде. Жайында дейт. Ташкентте плюс 60 болсо, кайнап туруп атканда. Чаткал кандай салкын, Чаткалда 20-дан өйдө чыкпайт экен. Бизде кондиционер кереги жок дейт. Келелер, бул жөнүнө салкын дейт. Ошо мисалы Чаткал районунун өзүнчө эле инвестициялык потенциалы кандай. Ташкенттин 6 миллион калктын 10% эле деп коелучу. Мейли 10%, 2 эле пайызы. Келсе ошону Келип баштаса, ар бириси $100 күнүнө калтырса, мисалы. Ошо 2% канча калат? Ошо 2% 120 миң киши. 120 миң кишинин $100 бир күнүнө. Эгерде 3 күн келсе, $300. 120 миң кишинин $300 эле алды санаганда 3 миллион 600 миң доллар. Бир эле 3 күндүк эле нерсе. А эгерде алар кышында да келсе, кыш болсо 6 ай кыш болот экен. Лыжа тебеген кишилерге жөн эле ал жерде бейишта. Ойлосоңуз, ал жерге барып, эс алып, кандай жаратылыш парктары бар. Ошон үчүн мен айтып атканым, мен ушул сиздин эфириңизде Чаткал районунун жетекчилигине чоң салам айтып келем, ыраазычылык билдире элем. Анан алардын ошо Эко Чаткал 2030 инвестиция тартуу боюнча Label Pilot деген сунуш бар экен. Биз ошол сунушта мындан угуп туруп, азыр сунуш катары да биздин кеңештин төрагасына Адылбек Элешевичке киргизгенге оюбуз бар. Себеби дегенде мындай демилгелерди менин оюмча караштырып, эгер мүмкүнчүлүк болсо колдогонго аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде ошондон баштайт да. Баягы Бишкектен эле эмес, силер инвестиция тартыла. Мына өзүлөр келип атышат. Өзүлөр өзүнүн мүмкүнчүлүгүн билип туруп келип айтып атышат. Анан ошол жерде эл аралык уюмдар отурган. Биз да иштегенге даярбыз дейт. Ошолорду угуп туруп, ар бири эле бул жерде ОБС отурат, биз органика боюнча иштейбиз. Бул жерде Росатом отурат, биз ошол электростанция боюнча иштегенге даярбыз. Бул жерде 160 мегаватт. 160 мегаваттык ГЭСке курганга долбоор жасаштыр. 4 каскад менен. Мисалы, сопсон. 160 мегаваттык ГЭСтин долбоору 25тен өткөндөн чоң деп саналат, туура? Ири ГЭС. Нарында, бизде бүгүн нарында 100 мегаваттык курулуп атат. Бул жер Чаткалда болсо 160 мегаватт. Бул эле инвестиция. Мен канча акча билбейм, ошо 160 мегаваттык долбоорун айтпай эле коеюн, азыр адашып кетсем да туура эмес болуп калат. Бирок эгер дагы 1 мегаваттык 2 миллион десек, ал уже 320, эң азынан 320 миллион деп инвестиция тартканга мүмкүнчүлүк бар. Бир эле ГЭС. Доллар менен. Бир эле ГЭС. 4 ГЭС деп коелу, 4 каскад. Лыжный базарында канча миллион доллар салып туруп, ошону иштеткен, ошол жерде жашаган калкты да иш менен камсыз кылат. Туристтик баягы эс алуучу жайлар, эко, баягы жаратылышка зыян алып келбеген технология менен курганы канча мүмкүнчүлүктөр түзөт. Бул баягы Чаткалды тупик эмес, баягы тескеринче мындай эпицентр катары кылышы мүмкүн да, регион катары. Рахмат сизге, Улук мырза. Атайын убакыт таап, биринчи радионун студиясына келип, Кыргызстандын мына инвестициялык мүмкүнчүлүгү тууралуу кеңесири пикирлер менен бөлүштүңүз. Бир эле кыска,
Анан ошо маалымат жөнүндө эми балким угармандар угуп инвестиция деп эми кай жерде окусам болот. Мен ошо улут агенттигинин сайтына айтып коеюн. invest.gov.kg деп. Ошол жерде кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде маалымат алсаңыздар болот. Ардактуу радио угармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, 15 декабрда Бишкекте президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик инвестициялык вектор мамлекет жана бизнес аталышында форум өткөрдү. Бул ири форум биринчи жолу ушундай форматта өттү жана биз бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин катчылыгынын жетекчиси Улук Кыдырбаев менен мына ушул форумдун жүрүшү тууралуу, деги эле өлкөгө инвестиция тартуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылдык. Дегенибиз, бул форумдун жүрүшүндө панелдик сессияларды сиз алып барып жетектедиңиз, модератор болдуңуз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ардактуу радио угармандар, ушуну менен биринчи радионун кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын алкагындагы негизги теманы жыйынтыктайбыз. Программаны Назира Молдокулова, Урмат Жээнбеков жана Мерим Абдыраманова алып бардык. Режиссер Бакыт Ашрахманов, ал эми бизди Facebook баракчасына Азиз Чокморов байланыштырып турду. Ушул эле программаны эми сиздер биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Алдыда биринчи радионун күн жыйынтыгы, биз менен бирге болуңуздар.